Кыргызстандагы кезектеги эл аралык талаптарга жооп берген стадионду куруу Өзгөн шаарында жүрүп жатат. Алсак бул Өзгөндүн эски стадионунун орду. Бул жерге жаңы стадион эл аралык талаптарга жооп берген шартта курулууда. Футбол талаасынан баштап ушул гибриддик жарыктандырууларына чейин бардык талаптарга жооп берилмекчи. Оюнчулар үчүн атайын кийинип чечинүүчү жайы, жуунуучу жайынан бери жаңы даярдалып жатат. Ошондой эле оюнчуларда сырткары көрүүчүлөргө дагы бардык шарттар каралган. Мисалы бул жерде ушул орундуктар 3000ге жакын көрүүчүгө ылайыкталган. Ошондой эле VIP зоналары дагы жайгашкан. Курулуш иштери август айынын 15-ине бүткөрүлүү алдында турат. Ал эми ачылыш азими болсо эгемендүүлүк күнүнө карата болмокчу. Азыркы учурда стадиондун көрүүчүлөр отуруучу бөлүгү бүткөрүлүүдө. Жалпы 2600 орун болот. Трибуналар ыңгайлуулугу менен айырмаланып, футбол талаасы эл аралык талаптарга ылайык курулган. Жакында оюн учурунда маалымат көрсөтүүчү LED экран орнотулат. Ошондой эле кошумча 2 волейбол аянтчасы да салынууда. Стадионубуз евростандарттуу кылынган мунанысы. Күнүнө суу берилип турат эки жолудан. Мында карасак, мына трибуна залды жаңылап, бетон менен жаңылап туруп, эми скамейкалар коюлат. Буюрса, ана мынабы веб-зал. Мына жактан подъем кылып атабыз, бияка отдельный жол салып шагалдарын төктүк. Мына волейболный площадкалар, мунанысы наркысы. Буларды эми асты мында армировать кылып коюп атабыз, материал салып туруп. Үстүнө резина каптайбыз. Буюрса, мына келген оборудованиелер бар, резиналар мыналарчы койгондар. Жумшак. Футбол талаасын айланта чуркоочу жол төшөлүп жатат. Ал эми шаар бийлиги стадионго чыкчу жолду оңдоп жатышканын айтат. Учурда жалпы жумуш 90%га бүткөрүлүп, курулуш иштери жыйынтыктоочу баскычта турат. Дүйнөлүк банк аркылуу каржыланып салынып жатат. Бул жердин сметалык баасы 122 миллион сом. Ал эми футбол биримдигинен бул жердин футбол талаасы, анан кийин бул матча деп коет. Ошол экөөсү футбол биримдиги тарабынан, ошондой эле жергиликтүү кеңеш тарабынан ушул стадионго чыга турган жолу бар. Биз ошол жолду асфальттап, жакшынакай кылып, ушул тапшырып атабыз. Бул жердин Иберия жоопкерчилиги чектелген кому куруп жатат. Бүгүнкү күндө мына акыркы үлгүдөгү стадиондордун, Кыргызстандагы эң акыркы үлгүдөгү стадиондордун бири болот десем жаңылбаймын. Курулуш толугу менен бүткөн соң стадиондо аймактык гана эмес, улуттук жана эл аралык деңгээлдеги оюндарды өткөрүүгө шарт түзүлөт. Шаар жетекчилиги бул спорттук жайды шаар үчүн маанилүү социалдык объект катары баалап, жергиликтүү команданын машыгуусу үчүн бардык шарттар түзүлгөнүн белгиледи. Ушул Өзгөн спорт клубу бар. Аны билесиздер, бул Кыргызстандагы эң күчтүү спорт клубтардын бири болуп атат. Негизинен ошолордун машыгуучу жайы болот. Жаңы стадион эгемендүүлүк күнүнө карата ачылып, алгачкы беттеш Өзгөн командасы менен атаандаш топтун ортосунда өтөт. Белгилей кетсек, соңку жылдары өлкөдө шаардык жана райондук деңгээлдеги стадиондорду жаңылоо иштери жигердүү жүрүүдө. Сезим Сагынбекова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.